Саламатсыңарбы балдар? Жакшы салып турдуңарбы? Бүгүн биздин сабатачуу сабагыбыз. Сабагыбыздын темасы ий табышы, ий тамгасы. Сабагыбыздын максаты ий табышы жана ий тамгасы менен таанышасыңар. Ой жүгүртүүңөрдү, эске тутуу жөндөмдүүлүктөрүңөрдү калыптандырасыңар. Өз оюңарды эркин айтууга, тапкычтыкка, тактыкка тарбияланасыңар. Балдар, бүгүн биз терезе усулун колдонобуз. Терезе усулунда силер эмнелер жөнүндө түшүнүк алсаңар, ошолордун сүрөтүнү тартасыңар. Сабагыбызды жыйынтыктаганда терезе усул аркылуу жыйынтыктайбыз балдар. Балдар, эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ийне, азаматсыңар. Ийне деген сөздө а дегенде кандай табыш угулуп жатат? И табышы угулуп жатат. Чоң айталычы? И. Бул кандай табыш? Үндүү табыш экен балдар. Үндүү тамгаларды кандай түс менен белгилейт экенбиз балдар? Кызыл түс менен белгилейт экенбиз. Тамгалардын канча түрү бар? Тамгалардын 4 түрү бар. Басма түрүнүн чоң тамгасы, басма түрүнүн кичине тамгасы, жазма түрүнүн чоң тамгасы, жазма түрүнүн кичине тамгасы. Келгиле муну окуйлу. Ийик, ийин, ителги. Ителги деген сөз канча муунга бөлүндү балдар? И, телги 3 муунга бөлүндү. Азаматсыңар балдар. Ителги деген сөзүбүз 3 муунга бөлүндү. И тамгасы менен башталган кандай сөздөрдү билесиңер? И тамгасын каралачы. Келгиле балдар, бардыгыбыз биргеликте иштейли деп күлүп силерди чакырып турат балдар. Эмненин сүрөтүн көрүп турасыңар? Ийнелик. Ийнелик дегенибизде баштапкы табышы кайсы табыш угулуп жатат? И табышы угулуп жатат. Азаматсыңар балдар. Баштапкы табышы И табышы. Эмненин сүрөтү? Ит. Демек балдар, ит дегенде баштапкы табышы кайсы угулуп жатат? И табышы угулуп атат. Азаматсыңар. Келгиле анда ит деген сөзгө талдоо жүргүзүп көрүлүчү. Ит канча табыш? 2 табыш, 2 тамга. Илбирс кандай жаныбар балдар? Жапайы жаныбар. Илбирс дегенде баштапкы табышы И. Эмнелердин сүрөтүн көрүп турасыңар? Идиш. Кайсы мезгилде колдонобуз? Идиштерди үй шартында колдонот экенбиз балдар. Идиш дегенде баштапкы табышы кайсы табыш болуп жатат? И табышы. И тамгасын дептериңерге жазып, мага жибергиле. Апаңар менен биргеликте И тамгасын сулуу элементи менен жазып, кайра мага жибергиле балдар. Балдар, бүгүнкү сабагыбызда эмнелер жөнүндө түшүнүк алган болсоңор силер, терезеге сүрөтүнү тарткыладагын, аны кайрадан мага силер жибергиле балдар. Азаматсыңар балдар. Анда эмесе балдар, сабагыбыз аяктады. Саламатта болгула.